Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медианын Эл Собол көрсөтүүсү жана кызматта мен Касиет Кубанычбек кызы. Бүгүнкү эфирибиз чыгармачылыкка багытталат. Обонго сөз жазган акын, патриоттук ырлардын автору Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты Акбар Кубанычбеков биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы, Акбар мырза, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы, Касиет Кубанычбековна, кош келдик. Рахмат. Чыгармачыл адамдар башка кесип ээлерине салыштырмалуу коомдук окуялар болобу, коомдук көрүнүштөргө сезимтал келишет эмеспи? Сиздин дагы чыгармаларыңыздан байкап жатабыз, акыркы окуяларга байланыштуу ырларды жазып жатасыз. Негизи чыгармачыл адамдын чыгармачылыгы жашап кетиши үчүн өзүңдүн тагдырың менен элдин тагдырын өлкөдө болуп аткан ар кандай кырдаал болбосун ошого жуурулуштуруп, ошол аркылуу ырларды болобу, чыгармаларды жазуу менен изибиз, атыбыз калат экен. Элдин көйгөйүн, элдин үнүн жазуу менен. Өзүң менен өзүң жүрө берсең, өзүң менен өзүң калат экенсиң. Кыш келгенде эле негизи борбор калаада баягы көк түтүн көйгөйү көтөрүлөт эмеспи? Буга арнап сиз дагы ыр жазган экенсиз. Ошол ырдын жаралуу себебине токтолуп өтсөңүз. Борбор калабызда жыл сайын түтүн каптайт, өзүңүз билгендей. Бул бир 4-5 жылдан бери, ТЭЦ окуяларынан бери. Мурда дагы мен 2 жыл мурда күчүк тоңду, ит тоңду деп ушундай суук болуп ыр жазгам. Жеттим, жаптым пальтомду, жеттим, жаптым балконду, жаптым пальтомду. Эй кара суук, эл жеген тоңдурсаңчы чоңдорду деп ушундай жазылып, ал дагы аябай актуалдуу. Көп социалдык тармактарда тараган. Андан кийин мында деле мен өзүм көп сиз айткандай саясаттан алыспыз деп баштабадыңыз сөзүңүздүн башын. Көп аралашкым келбейт, бирок кээде мындай күйүп кетесиң да. Анан отуруп ушу жазганга туура келди. Бул деле бат эле. Эмне себептен жазып калдым? Бул Великий смог деп Лондондо 1958 жылы Улуу Британияда борбору Лондондо ушундай эме болгон экен. Смог болгон экен. Анан Великий смог деп ат коюлуп, анан алар ошо Великий смог деген ат менен Смог деген ат мененчи мыйгышке кайра көтөрүп коеюн анда. Смог деген ат менен законопроект, мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан экен. Анан ошондон кийин Лондондо аба жакшы тарапты көздөй, таза нукту көздөй өзгөргөн экен. Бизде дагы ошондой жүрө берсе Лондондо элестеңиз бир 4-5-10 жылдай ошондой кармалып туруп, смог кетпей, анан аба ырайы асты муздак, үстү жылуу, күндүн нуру өтө албай, көптөгөн адамдар дагы баягы өпкөсү, тамактары анан жоготуулар да көп болгон экен. 10 миңге жакын адам баягы ошол абанын айынан өлүмгө дуушар болгон экен да. Анан бизде да ошондой болбосун деген ойдо алдын ала бизде түлөө деп коебуз го. Бүт баары өтүп кеткенден кийин түлөө кылабыз го. Негизи түлөөнү бул алдын ала кылыш керек экен да. Кудайым ушул жаман көздөн, жаман сөздөн, кырсыктан, баледен, бир келе турган жамандыктардан сактай турду. Алдын ала түлөө кылыш керек экен. Өтүп кеткенден кийин эмес, анан биз бүт баары окуя бүткөндөн кийин ыр жазгандын бул жоо кеткенден кийин кылычың ташка чап дейт го. Баары бүткөндөн кийин жазган ырыбыздын пайдасы болбой калбасын деп ушул эртерээк элди ойготуу, чоңдорго үнүбүз жетсин, бир аракет кылалык деген ниетте жазылды. Социалдык тармактарды дагы байкап атабыз. Адамдар өзлөрүнүн пикирин билдирип, кээ бири дагы уйкаштырып ошолорго дагы жазып коюп жатат. Өзүңүздүн оозуңуздан ошол сиздин авторлук болгон өзүңүздүн ырыңызды уксак. Телефонду карап окуп берсем деп ойлоп атам. Анда эмесе Бишкекти каптаган кара түтүн тууралуу ыр. Калкым жанын тырышып багып жатат. Кандидаттар жоргосун чабып жатат. Өңүрөйүп каптаган кара түтүн үмүттөрдү негедир алыстатат. Күздү көмүп карына кыш да келет. Кышты коштоп жылына ыш да келет. Караюуга айланат аппак аюу жигит барып бергиче кызга белек. Жаңылыктар дүйнөлүк кеп кылганда, коопсуз эмес, кооптуу шаар деп турганда, кушаттуулар айланып учуп жүрөт конобуз дейт оңтойлуу ТЭЦ курганда.
кара селде бул тецтин оронгону, кара түтүн калаада жоголбоду, кайран гана Бишкегим борборумай, чоңдоруң же жолдоруң оңолбоду. Кырдан аша албаган өлкөбүздү, кыйначудай көк түтүн көпкө бизди, ковид менен күрөшүп бүтө албаган, колдоо Кудай, колдогун өпкөбүздү. Аргастан Бали деп айтканга туура келет. Аргастан. Чынында сиздин талантыңызга рахмат. Ушундай коомдук көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атасыз. Бирок мындай маселелерди акындар жазбаса деген дагы сөздөр айтылат да. Ооба. Баягы туман деген ыр жазылган ушундай. Айласыздан ушул ырды жазып атам деп жазгам да, самолет кулаган учурда. Анан бул ушул ырга эле улай жана берки 3 жыл мурда ТЭЦ жарылганда үйдүн баары үшүп, тоңуп, ызы чуу болуп, бүтүндөй Бишкек шаары борборубуз тоңбоду беле. Ошол учурда да аябай суук болгон, ошондо ушундай магазин кыдырып жүрүп эле жазып койгом, токуп ошолорду жалпы угармандардын, көрөрмандардын көңүлү үчүн окуп берейин, азыр. Ушундай да табылбай калат эмеспи? Бул сиздерди тапкыча дагы суроо берип туралы. Негизи сиз жараткан ырлар коом тарабынан албетте жакшы кабыл алынат, бирок ошо бийлик тараптан кандай кабыл алынат? Бийлик тарап, мен оюмча, укпайт деле го деп ойлоп коем ушу. Эгер укса бир реакция болмок го депчи. Эмнеге минтип атасың? Эмне болду? Кана чын эле ушундай болуп атабы депчи. Биздин ырларыбыз карапайым калктын эле оозунда калып атат го деп ойлойм. Эгерде ырыбыз жете турган болсо, таптакыр башкача болмок го деп ойлойм. Анда баягы ырды окуп берейин, Бул ырды 28 январь 2018 жылы ушундай суук болгондо жазгам. Күчүк тоңду ит тоңду, түтүк тоңду фит тоңду, мурун үшүп кыпкызыл зыр-зыр этип тиш тоңду, чымыр этип бет тоңду, чымын жаным тез тоңду, чыдай албай тец тоңду, жылуулугун бере албай жалп деп өчүп меш тоңду, мештен кийин үй тоңду, үйдөн кийин чүй тоңду. Калч этип бак тоңду, аламүдүн жак тоңду, от өчкөндөй гүл көчүп соода тоңду, мас тоңду, кирпик тоңду, каш тоңду, кулак тоңду, чач тоңду, бүткөн боюм титиреп дене тоңду, баш тоңду, бала тоңду, кыз тоңду, Бишкек жылбай жыш тоңду, төкүрүгүң түшкөчө тырс деп кулап мус болду, ички чекти чай тоңду, жеги чекти май тоңду, жеттим жаптым балконду, жаттым жаптым пальтомду, бутта тоңду, кол тоңду, эй кара суук эл жеген тоңдурсаңчы чоңдорду. Чоң рахмат. Бул ыр үчүн дагы азыр бизге Facebook аркылуу көрөрмандар көрүп жатышат. Алар дагы ошол жерге өзлөрүнүн суроолорун, ой пикирлерин калтырышат. Мындай суроо келип атат да, сиздин ырларыңыз социалдык тармактардан башка кайсы жерде жарыяланып турат? Социалдык тармактарда, Facebook'та өзүңүздөр окуп аткандай, Instagram баракчамда, анан YouTube аркылуу, каналым аркылуу ал жактан бардык ырларымдын аудио форматын уга аласыздар. Жана жакында да бир жакшы жаңылык болду. Мен Корком деген ырыма биринчи жолу Кыргызстанда ушу поэзия жаатынан анимациялык мультиклип тартылды. Андагы буюрса ошол кааласаңыздар, көрсөңүздөр болот YouTube каналдан. Негизи жалпы жонунан канча ырым бар деп эсептеп көрдүңүз беле? Алардын дээрлик канча пайызы коомдук көйгөйлөргө байланыштуу? Ырым ушу эсептеп көрбөптүрмүн. Бирок кыргыз патенттин обондуу ырлардын эсеби бар. Ал жакта 300гө жетип калды обондуу ырлар. Обонсуз ырлар деле бир ушу 300дөй болуп калса керек. Обондуу ырлар демекчи Мирбек Атабековдун аткаруусундагы бай болгон чыгармасынын сөзү дагы сизге таандык. Сиз муну жарым-жартылай мага таандык деп жүрөсүз, сөзү. Ушу негизи чыгармадагы саясий абалга тийиштүү эмеспи? Өзүңүз саясатка канчалык жакын адамсыз? Өзүм саясатка жана сөзүм башында баштагандай айла жок эле мындай ушу түшүнүп кетсе экен депчи. Мындай тиги көбүнчө сөздөрдү угуп калабыз да, өзүбүздүн көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин, мисалы депутаттар мынтип отуруп
бир көйгөй талкуулабан эшикке чыкканда аябай сону сүйлөп койдуң деп ушинтип коюшат экен да. Ушундай нерселерди угуп алып аябай эмне минтип атышат, 200 төлөнбөй иштешпейби? Эгерде биздин чоңдорубуз, ишенген инсандарыбыз ошондой бир актерлук нерселерди ойноп атса, ошока чыгып алып, элди алдап, анда эртеңки биздин келечегибиз эмне болот деп ойлой берем аябай эле. Анан биздин азыр чоңубуз да, кичинекейибиз да баары саясатчы болуп калбадыкпы? Мисалы чет өлкөлөрдө депутаттардын деле иши жок да, алардын президентин билишет, калган менен. Алар болсо депутат бул мыйзам чыгаруучу орган да, бизге мыйзам иштеп бериш керек. Эл да ошону түшүнбөй, мисалы бизге эмне кылып бердиңер дей берет да. А депутаттар ошо мыйзамды тийиштүү түрдө мыйзамды иштеп чыгышпайт. Мисалы инвесторлор келсе, деп саясатка мен кирип кетем ушинтип кайра. Инвесторлор келсе ошолорго ылайыктап, мисалы үчүнчү шарттар түзүп берип, керек болсо мен оюмча ошо биз конституция деп ызы чуу боло беребиз го. Ошо биздин конституциябызды мындай толугу менен окуп билгендер деле арасында мындай көп эмес болуш керек деп ойлойм да. Сиз жогоруда баягы 300гө жакын обондууларды жаздым деп айтып атасыз. Негизи көбүнчө бүгүнкү күндө сиздин сөзүңүзгө таандык ырларды аткарып жүргөн ырчыларга күбөбүз да. Негизи көбүнчө кайсы ырчылар менен иштешесиз? Бардык ырчылар менен иштешем, мени менен иштешкиси келген. Бирок өзүмдүн талаптарым бар, ошо талаптарга жооп бериш керек. Обондору мага жагыш керек. Өзүмдүн мындай көңүлүмөн орун тапса, ошолорго сөз жазып берем. Анан өтө жылдыз болбой сүйлөшүш керек да, мындай эле карапайым эле балдардай сыяктуу эле. Кээ бирлер аябай көкүлөп, сен мага жазышың керексиң деп келип алгандар да болуп калышы мүмкүн да. Анлайнарга жаза албай калат экенбиз. Алардын арасынан Мирбек Атабеков сизге аябай жакын болсо керек. Ооба. Биз баягы Мирбек Атабеков эң биринчи жана адашпа деген ыр жазганбыз. Башкалардын жүргөнүнө салыштырган сенде күнөө деп, анан ошолорда чалып байланышып, анан жолугуп, бат эле кээде адамдар болот го, мындай кээ бир адам менен таптакыр сүйлөшө албайсың. Кээде эфирге чакырса деле мындай ачылып сүйлөй албай каласың го. Ошол сыяктуудай кээ бир адамдарга жолукканда мындай бат эле ачылып сүйлөшүп кетесиң, кээ бир адамдар менен сүйлөшө албайсың. Мирбек менен ушундай болду, мындай бат жылдызыбыз келишип, менен улуу байке, бирок мындай достордой мамиле куруп, анан ырларды дагы изденип жаздык. Жеке эле Мирбек Атабеков эмес, башка көп ырчылар менен аябай жакын достук, бир туугандык мамиледебиз. Мисалы Сезбек Искеналиев байкебиз бар. Замир Арыкбаев байкебиз, Султан Садыралиев. Эжекелерде мисалы ырчылардын көпчүлүгү эле. Нары жебиз. Айтсам эми азыр бир калып өткөндө бир ырчы байкебиз таарынганда, ошондой коруп калдым, негизи ырчылардын аттарын жалпы деп эле коюш керек экен да. Мирбекти айта бересиң деп да таарынгандар бар. Ооба. Ошентсе дагы баягы алгачкы кадамдар эч качан унутулбайт эмеспи? Анан сиздин ошо жандуу обонго сөз жазып берген алгачкы ырыңыз кайсы болгон? Эң алгачкы ырым бул Бекчоро деген ырчы байкебиз бар болчу. Аз деле бар, бирок ырдабай калды. Ошого рахмат сага деп келинчегине арнаган рахмат сага деген ыр болчу, ошону жазып бергенбиз. Кыргызстанда негизи акындар бир канча топко бөлүнөт экен да. Ошо обонго сөз жазган акын, сөз жазбаган акын депчи. Эмне үчүн ушундай бөлүнүшөт? Же бул акындын табигый талантынан көз карандыбы? Туура айтасыз, бул песенник акындар деп коет, бизде болгон акындарды ырыларга ырызган. Песня деп орустар ба экиге бөлөт экен да, стих анан песня. Казактар өлөң анан жыр дейт экен. А бизде болсо баарын эле ыр деп коебуз. Бирок эмнегедир өлөң айтуу деп бул кытайлык кыргыздарда колдонулат экен да. Бизде эле бул сөздү өзүбүзгө киргизсек болчудай деп ойлоп коем. Эми өлөң деген бул биздин ырдап аткан өлөң ырлар деп коет да. Биздин жазып аткан ырларыбыз өлөң ырлар. Ал эми беркиндей поэзия жаатындагы стих деген бул ырлар. Мен оюмча бул музыкалык туюм болуш керек. Баягы музыка жакшы ырдап, жакшы эметкен акын ал сөз түрдө обонго ыр жазып кете алат. Ошол эле өзгөчөлүгү. Так, ошо сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ошо улай эле да, обонду билгенде анын ордунда сөз турган табыш керек деген сөзүңүз бар экен да, буга чейин берген маектериңизде. Обонду уга билүү үчүн музыкалык билим шык керек деп айтып калдыңыз. Ошондой музыкалык билимиңиз барбы же бул өзүңүздүн талантыңыздан ба?
Мен кичинекей кезимден бери өзүм ырдап келем негизи. Ырдай берем, бирок эл астына көп эмес, негизи эле ырдабайм. Ырчы болом деп келгем Бишкекке. Кызык. Анан ырчы болом деп келип туруп, анан акын болуп кеттик. Ал эми акын болуп калганыбыздын себеби да мындай бир радиодо ушундай иштечүмүн мен, диджей болуп. КТРде Түнкү Белес 21-кылымдын Түнкү радиосу, Кыргыз радиосунун Түнкү Белес деген радио болчу. Ошол радиодо иштеп, анан ошол учурда азыркы көп ырчылар ырдап чыгып аткан. Ошолар менин ырымды ырдаса деп мен ага чейин чеймелеп калчумун да. Анан 3-4 жылдан кийин эле ошо ырчынын баары бизге кайрылып, ырларыбызды ырдап калды. Кудайга рахмат, ушул нерсени берген. Демек бүгүнкү жашоо кайсы бир убакта сиздин кыялыңыз болгон? Ооба. Бүгүнкү жашоо мынчалык кыялданган эмесмин мен. Мен ырчы болом деп кыялданчумун, аябай сахнада бийлеп, жаркыраган костюм. Бала кезиңизден ырчы болдум кыялданчусу. Анан ушундай ыр жазып кеттик. Бирок көпчүлүк айта беришет, ушу ыр жаздырып ырдап кое бербейсиң деп, бирок мен негедир сыйым менен эле болоюн деп ойлойм. Акын болуп, таанылган соң акын болоюн деген ойдосуз. Бизде көп мындай толтура жакты баштап алып, анан бир жагынан да жыйынтык чыгара албай калган. Азыр биз акындык жактан деле кыйратып отчет бере элекпиз да. Жакшы бир укмуш саптарыбыз тарыхта калса, анан ырдап койсок болот. Бирок тар чөйрөдө сиз аябай жакшы ырдайт деп айтып калат. Өзүңүзгө кайсы кимдин чыгармасы жакын? Өзүмө ошо Акбар Кончбеков жазгандар бар деп коебуз. Өзүмө бүт бардык чыгармалар, мен мындай көп чыгармалар бул телефонумда улам, мисалы жаңы ыр же болсо эски ырларды бир кайталап угуп калганда дароо мен интернеттен эмесин табам, сөзүнчү. Өзүм комуз чертип ырдап калам, үйдөн сөзсүз ошол ырды бир 10-15 жолу ырдап, анан мокун канып, анан таштап калам. Бүгүн анда эфирдин жүрүшүндө сизден бир жандуу ыр сураналы? Комузу жок ырдай албайм бирок. Комузу жок ырдай албайсыз. Түшүнүктүү анда. Негизи азыр кыргыз эстрадасында ушу ырчылардын сөздөрүнө дагы көп сын пикирлер айтылып келет. Бул нерсени кантип жөнгө салса болот деп ойлойсуз? Жөнгө салыш үчүн ырчылар өздөрү эле жөнгө салса болот. Ырчыларга мага мындай текст керек. Өздөрү түшүнүп, андан кийин алып туруп эми жогорок ата-апасына, чоң атасына ата могу ыр болобу деп текшертип койсо эле, ал эми кыргыздын баары эле сөз баккан инсандар да. Акындар менен иштешүү сөзсүз керек эмеспи? Керек да, сөзсүз. Жок, эгер окуса акындар, тааныштары жок болсочу. Анан менин оюмча жашоодо биз ар бир үйдө бирден тааныш доктур бар туурабы? Бирден гаишник бар. Бирден тамадасы бар, мисалы үчүн биздин үйдүн личный тамадасы дегендейчи. Ошол сыяктуу эле ар бир ырчынын өзүнүн личный акыны болуш керек. Ар дайым кайрылып, керек болсо жана Инстаграмга, социалдык тармактарга бир пост жазып атканда, могу текшерип берчи депчи. Азыр ырчылар көбүнчө ката жаза берет го, уялтып кишини. Мен уялып кетем да бир жактан. Негизи Акбар мырза ар бир акындын канча ыр жазбасын баары эле баласындай болот дейт, бирок бирөөсү өзгөчө жакын болот экен да. Сизде ошондой сезим барбы? Кайсы ырыңыз өзүңүзгө жакын? Толкуп окуганбы? Менде бир нерсе бар, мен ыр жаздым да. Жазгы 2-3 күндөн кийин, 3-4 күн, бир айда аябай жагат да ырчы, ошол укмуш ыр жазып салдым го деп өзүм гений элестетип кетип турупчу. Анан жакпай калат алыр. Анча жакпай калат да. Ушундай. Бүт ырларым азыр мисалы буга чейинки жазган ырларым, мисалы мен 6-январда бир ыр жазгам, азыр бир астан кийин мүмкүн болсо окуп беребиз эфирден. Азыр ошол ырым азыр аябай жагып атат өзүмөчү. Бирок ал ыргы дагы мен алдыда дагы февраль-мартта ыр жазсам, ал ырым кайра купулма толбой калат да, ушундай. Ошол ырды жазгандан кийин жакындарыңызга, балким үй бүлөгүңүз мүчөлөрүнө көрсөтүп бөлүшөсүзбү? Алардын сөзсүз түрдө. Мен биринчи сынчым бул менин апам. Апама дароо жиберем же чалып окуп берип же жолугуп окуп берем. Анан ал өзүнүн пикирин айтат. Андан кийин Калча Жакыпова деген мен сынчы акын, бирок менин ырларым сындай турган эже бар. Ошол эженин могул ырың болот, болбойт, жолуна койчу десе, ал ыр эч жакка чыкпайт да. Коомчулукка. Өзү ар дайым текшерип ушундай берет. Мен ырчыларга дагы ушундай бирөө керек деп айтат элем да. Калча Жакыповну акын катары тааныйбыз. Апаңыз боюнча биз маалыматыбыз жок экен. Апаңыздын дагы акындык өнөрү барбы, же тилчиби? Жок, апам негизи өзү орус мектепте окуган, Көлдө. Өзү орусча чоңойгон апа. Бирок мен ыр жазгандан бери ушу ыр дүйнөсүнө, поэзияга кызыгып, ар кимдин ырларын окуп,
Анан мага мындай эне деген ушундай болот экен да, күйөт экен да бала үчүнчү. Чыныгы күйөрман экен да, мындай күйөрман деген сөз бар го, азыр күйөрмандар мынчалык күйбөйт да, эне дейчи. Эне ошолай могул бала момундай орусча ырлар жиберет, момундан идея ал, момундай кара депчи. Өзү акын деле эмес, өзү негизи кесиби боюнча бул гидрофак деген бүткөн суу чарба. Мурдакы Союз учурунда болсо суу бөлүштүрүү тармагында эмгектенмек, агрардык университетинин. Эч кандай бул сөз дүйнөсүнө байланышы жок, бирок баласы үчүн эне ушундай барат экен аракет кылып. Анда сиз жана жогоруда айтып аткан ырды укпайлыбы? Сонбот го дейм. Анда эмесе, жаңы чыгарма эч жактан чыга элек, эч бир радиодон эч бир угарман уга элек. Жамааттык медиа студиясында эксклюзив чыгарма болот экен анда. Мындай ар бир жандын тагдыры бар маңдайда. Андан качып кутулууга барбайла. Баш ийебиз сыноолорго берилген башка өмүрдү баштаганга ал кайда. Ар бир жандын эч ким билбес сыры бар, көп күлгөндүн күндөн күчтүү муңу бар. Каршылашып жүрүп өтөт экенбиз, көңүл сүйгөн сөз айта албай жылынар. Ыңалайбыз бул жашоого гүл ачып, өкчөйт өмүр ар күнүнө сынатып, арман кылып өксүп ыйлап калышат бир адамда токтогондо убакыт. Мезгил санайт колдун беттин бырышын, билбейт эч ким акыркы дем чыгышын. Ажал гана саатын карап тууралайт ал келгенче, жакшы сөз айт сунушум. Ойно, жаша, күлгүн, сүйлөш, кайгыңды айт. Байкадың го, учат өмүр жай жылбайт. Ар мүнөттү жаркырата, жашагын кеткен жандар кайра кайтып кайрылбайт. Тагдыр деген сенден кыйын, сенден шок. Кечеки күн мен мына деп келген жок. Унутулат мезгил сызып көп нерсе. Унутпагын бүгүн көргөн эртең жок. Чоң рахмат. Бул ырдын жана сөзүндө айтылып атпайбы, кеткен жандар кайра кайрылып келбейт депчи. Ошол эле учурда жана пандемия учурунда Султан Садыралиев жана башка ырчылар баш болгон сиздин адамга адам керек деген чыгармаңызды аткарышты да. Бул ыр канча убакытта, кандай сезимдер менен жаралды? Бул ыр ошо апрель айларында биз камакта жатканда, үй камагында, анан эшиктин баары тыптынч. Султан Садыралиев мырза байланышып калды түз эфирден. Анан биз кечки саат 9-10 болчу. Bir 12-лерге чейин, bir 2-3 сааттын ичинде түз эфирден видео вызов деп коебуз го, видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, анан ушул ырды мен улам бир куплеттин жазып берем, ал байке ырдап, ошентип ырдап ыр чыгып кетти. Негизи акындар менен, ырчылар менен да ошентип жандуу жолугушуп иштешесиз да, Ошо жандуу жолугуп иштешкендин плюсу көрүү экен да. Мисалы, жандуу жолугуп иштешкен ырлардын хит болот. Мисалы, Мирбектин ырлары бүт жолугуп монтип отуруп жазганбыз да, көз отургандай. Теги Султан мырза менен биринчи жолу ошондой ыр жаздык, ал ыр жакшы кетти. Ооба, чындыгында көп адамдардын жүрөгүнөн орун алды алар дагы. Негизи азыр сиздин башка бир кесипте дагы, башка кесип эмес, эми мугалимдик кесипти аркалап жүргөнүңүзгө дагы күбөбүз. Кыргыз тилинен чет өлкөлүк адамдарга, окуучуларга сабак берет экенсиз. Анан бүгүнкү күндө кыргыз тили дагы бир өзүнчө бир тема болуп келет да. Качан кыргыз тилинин баркы көтөрүлөт, качан ошо жалпы кыргыздар кыргыз тилинде сүйлөйт деген дагы нерсе, маселе бар да. Чет өлкөлүк адамдар канча убакытта үйрөнүшөт кыргыз тилин? Бул адамдын улутунан көз каранды эмес го дейм, бул адамдын идирегинен, адамдын шыгынан. Кээ бир балдар бар 5 айдын ичинде үйрөнүп кеткен. Кээ бир балдар бар 5 жылдын ичинде эч кандай жылыш жок да. Тамганы деле оңтолуу жазбай, бул адамдын эле өзүнөн экен. Бирок жанагы окуп кеткен, үйрөнүп кеткен балдарын көрсөң, аябай кубанып, сүйүнүп, ыраазы болуп каласың. Ошондой окуучуларыңыз барбы, кыргыз тилинде суудай сүйлөп, балким сиздин ырларыңызды жаттап? Араб балдар, түрк балдар бар, чет өлкөлүк көп улут, бизде 30га жакын улуттун өкүлдөрү бар. Ошол балдар көбүнчө түркели биздин тилибизге жакыныраак болуп, алар бат эле өздөштүрүшөт, 1-2 айдын ичинде үйрөнүшөт да. Мен ырым жаттап, жана бир күн деген ырымды окуп жүргөн. Бул азыр WhatsApp'тан, Instagram'дан агай, салам алейкум деп моюнча жазышат. Кандайсыз, эмне кылып атасыз, эмне жаңылыктар дегенде жаман сүйүнүп каласың да.
сагындык сизди депчи. Азыр дүйнөнүн ар кайсы бурчунда кетишкен да келип кетип бияка ата энеси келип иштеп турмуш шарттарына байланыштуу. Азыр ушинтип жазса чет өлкөлүк балдар кыргызча сүйлөп атканын көрүп аябай кубанасың. Жакшы. Негизи мурда акындар эл аралап жерлерге барып өзлөрүнүн чыгармаларын комузга болобу, төкмөчүлүк өнөрүндө болобу тартуулашчу эле да. Анан биз дагы байкап жүрөбүз. Сиз Америка Кошмо Штатына барып, ошол жердеги кыргыздарга өзүңүздүн ырларыңызды, ыргечеңизди уюштуруп жүрөсүз да. Жалпы дагы башка өлкөлөргө ушундай иш-чараларды уюштуруу максатыңыз барбы? Германияда өткөн, андан кийин Американын Чикаго шаарында, Иллинойс штатында өткөн чыгармачылык кечем. Негизи бүт жакка барып кыдырып койгум келет. Мен мурда гастролго чыгып ырчылар менен, ошо Мирбек Атабек менен Динара Акулова жана көптөгөн ырчылар менен биз региондорду кыдырып мен концерттерине алып барчумун. Алып барып, анын ортосунда чыгып өзүм бир жарым сааттай ыр окучумун да, толкуп. Ошондон калып калган эме, анан мен да өзүм жеке концерттеримди Түркияга барып планда буюрса, кайсыл өлкөлөргө кандай чыгып калсак, эми ошол учурдан пайдаланып эле концерт берип келсе болот. Негизи бизгечи өтө деле ал жакта миңдеп киши келбейт да, 500деп келбейт да, 100-200 киши келет. Мен деген кишилер келечи. Ошондой. Ошол эле учурда мисалы Кыргызстандын жерлерин кыдырып, аймактарга барып, элдин маданиятка болгон баягы көксөөсүн кандыруу максатыңыз барбы? Акыркы жылдары мындай иш-чаралар болбой жаткандай да? Албетте бар. Эгерде эме болсо, мүмкүнчүлүктөр болсо, сөзсүз түрдө чакырган жерден калба дейт. Бизди канча жерлер чакырып атат, ошончо жерлерге барып, жумуш эле кармак болот. Бирок атайын бир маданий борбор болуп, илгери мындай болгон да. Жатагынан бери, жолунан бери бүт план менен мынчасында булайга, мынчасында булайга. Бул жакта жумуш болгон эмес да, алардын өзүнүн атайын маданий борборлордо эмгектенишкен. Театрларда, филармонияда, жазуучулар союзу деп ушундай. Анан эми азыр андай нерселер жок да. Эгер андай бизди мисалы бияктан алган айлыгыңды момчасы мына эми үй бүлөнгө мо жетет. Ошол айлыгыңды бер дагы сен дай. Барып кыдырып иште. Ошко баргыла, Жалал Абад, Баткен чек аралары жатат, балдардын духун ойготуп, ырларыңарды окуп келгиле десе биз кантип жок дейбиз. Чабандарга баргыла жайкысын кыдырып деп, жайлоолоргочу барып өзүбүзгө эле жакшы да. Сүйлөшүүлөр, элди көрүп, элдин көйгөйүн көрүп, элдин жашоо турмушун көрүп, ырлар жазып, сонун нерсе болмок. Ушуну сиздер жеткирсеңиздер, жамаат медиа. Рахмат. Дагы бир суроодо элет дегенде эле ошо элет жеринде ачылбай жаткан таланттар эске келет да. Бала кезинен баягы ыр жазып, кантип элге ушуларым жетет дегендерчи, балким сиздерде ушундай жаштарды колдоо же алар менен байланыш түзүү иштери барбы? Андай деле жок. Баягы таанышың болсо танкасың деген заман болуп калбоду. Көбүнчө тааныш билиштер аркылуу эле келип аткандар бар, мисалы бул карап койгула, мынтип койгула, жардам берип деп мисалы үчүн. Анан өздөрү аракет кылгандар бар. Бирок ушул айыл жерлеринде чын эле мен барган сайын бир акынга жолугасың да сөзсүз түрдө, бирок алар ичип аткан болот, же болбосо өзүн таштап салган болот бул турмуштанчы. Анан ошолордун баарына мисалы менден 10 эсе укмуш жазган акындар бар. Укмуш гений акындар бар айыл жергесинде, бирок ачылбай калган таланттар. Ошолорду бир мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүп, ошолорду алып бир маданий борборлорду ачып, ошолордун ырларын, китептерин чыгарып, бир массалык түрдө биздин маданиятты жайылтуу жылы кылып таратсак жакшы болмок да. Мисалы сиздин ушул күнгө чейин басып келген жолуңузда эле бир структуралык план болуп атпайбы? Сиз деле айылдан ааламга дегендей, өзүңүз тарбиялап өстүрдүңүз дегендей. Жаштарга кандай жол көрсөтөт элеңиз? Мисалы бүгүн онлайн аркылуу эле да? Акынчылык боюнча көп окуш керек деген кеңешти айткым келет. Окуйт десе эле отуруп алып эле ар кайсы китепти окуй бербей, мына табитке жараша. Биз тарыхыбызды жакшы билиш керекпиз, өзүбүздүн. Динибизди жакшы билишибиз керекпиз. Динди дегенде мындай диндин тарыхын да окуш керек да. Бул диндер кандай келген, ислам дини болобу, башка диндердин дагы тарыхтарын окуп коюш керек. Дүйнөдө белгилүү инсандар, 100 адам деген китептер бар го, дүйнөгө из калтырган. Ошолорду анан сөзсүз түрдө Кыргыздын каада салтын, биздин улутубуздун өзгөчөлүгүн чогуу эки тизгин бир чылбыр кылып алып жүрүш керек. Анан жана бир сөз бар го, 1000 жолу жыгыл, бирок кайра туруп жолуңду улант дегендей, уланткандан тажабаш керек.
Азыр Facebook аркылуу суроолор келип атат, ошолорго кайрылып кетейин. Жипаргүл Жумагулова деген эже жазды. Баракелди, калемиң курчуй берсин. Касиет ишиңе ийгилик деп жазыптыр. Чоң рахмат Жипаргүл эже. Так, андан тышкары Айжамал Кубанычбекова. Автордук укуктар тууралуу айтып өтсөңүз, биздин мамлекетте кандай абалда бул маселе деп кайрылыптыр. Автордук укуктар бизде ошо кыргыз патент бир 2-3 жылдан бери аябай жакшы иштеп баштады. Биздин укуктар, мисалы, сиз ыр жазасыз дагы кыргыз патентке алып барып, ал жактан интеллектуалдык жеке менчик деп атайын каттатып болсуз. Сиз ал жака контракт сөз, демек ошол күндөн тарта ал ыр сиздин интеллектуалдык жеке менчигиңиз болуп эсебиңизге кирет. Анан жүрө берсеңиз башка бирлөр алып кетиши мүмкүн. Сиз ошо кыргыз патент боюнча дагы берген маектериңиз бар, акыркы жылдар ушундай жакшы иш алып баратат деп. Сизге жемиштүү эле болот болсо керек. Жакшы, ушул суроону кайсыл жака барбайын, баары берип калышты. Кыргыз патентте атайын бизде гонорарлар төлөнөт. Ошол Кудай буйрса жакшы. Өзүңүзгө кут болсун. Анан эфирибиздин жыйынтыгында бир жыйынтыктоочу сөз берели сизге. Сиздер түз эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Элибизде тынчтык болсун, асмандан каптап турган сур булуттар жок болсун, бөдөмүк тумандар жок болсун, төтөн ыштын баары жок болсун. Ушул элибиз, жерибиз үчүн иштейм, өнүктүрөм деген адамдардын чыныгы ыкыласынан, ошо чыныгы жүрөгүнөн элибиз, жерибизди кызмат кылып, эртерээк ушу Кыргызстанды гүлдөгөн өлкөлөрдүн катарына кошуп, анан биз эртең артыбыздан келе жаткан келечекке мындай жүзүбүздү жарык кылып кетсек экен деген тилек ниет. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын коногу акын Акбар Кубанычбеков болду. Бул эфирди Facebook социалдык тармагынан жана YouTube'дагы Жаматтык медианын Жаматтык медиа аталышындагы каналыбыздан көрө аласыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуз. Thank you.